Бүгүн элдик курултайда көтөрүлгөн маселелердин аткарылышын контролдоо, талдоо жана мониторинг жүргүзүү ишке ашырууда. Мындан улам эксперттер облустун райондоруна барып, алардын аткарылуусуна күбө болуп текшеришти. Бүгүнкү саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чара боюнча кыскача маалымат бере кетсем, бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле Кыргызстан боюнча бизде 3-чү курултай 21 декабрда өткөн жылы. Ошого боюнча бизде иш план бекитилген, аткаруу боюнча ошол биз ар бир квартал сайын делегаттар менен маалымат берип турабыз аларга. Ал ошого иш-чаранын маалыматтары негизинде бүгүн иш-чаранын мындай жүзүндө аткарганы кандай экенин көрүү менен бүгүн делегаттар келиптир. Ошолорго азыр Москва, Сокулук, анан Жайыл районуна чыгып кетип атышат. Манас айылындагы ат башы мектеп лицейинин курулуш иштери толугу менен бүтүп, ачылып, азыркы тапта балдарга билим берүү иштеп жатат. Айыл өкмөтүнүн айтымында мектеп заман талаптарга толугу менен жооп берет. Кошумчалай кетчү нерсе, орундар жалпысынан 500 окуучуга ылайыкталган. Учурда 2 смен менен 900 бала билим алууда. Мектептин курулушу 2019 жылы башталган. Республикалык бюджеттен каржыланган. Ошол кезден аркы 96 миллион болуп жазылган проект менен сметасы. 2020 жылы пандемия болуп кетип, ошол маалда строй материалы болгон баа көтөрүлүп кетип, ошондон токтоп калган да. Андан кийин багы сметалардын общий наркын карап атып, кийин республикадан кошумча акча каражатын карап берип, 2025 жылы март айында Кудай буйрса 500 орундук мектебибиз бүттү. Москва районунун Нарзан айыл өкмөтүндө бардыгы болуп 9 көчө асфальттанды. Жергиликтүү бюджеттен оңдоп түзөө иштерине 12 миллион 200 миң сом сарпталган. Бүгүнкү күнү жалпы узундугу 2 километр 800 метрди түзөт. Ал эми Жайыл районунун Сосновка айылында тургундарга көптөн бери көйгөй жараткан таза суу маселеси дагы толук кандуу чечилүүнүн астында турат. Алсак азыркы тапта резервуар курулууда. Тургундардын айтымында качан суу кампа толугу менен жасалып бүткөндөн кийин тургундардын баары таза суу менен камсыздалышат. Ошол тескеменин алкагында бүгүн биз Чүй облусуна караштуу Сокулук районунун, Москва районунун, Жайыл районунун, Панфилов райондорундагы делегаттар тарабынан көтөрүлгөн маселелердин аткарышы боюнча мониторинг жүргүзүп жүрөбүз. Анын бири мына биз азыр ушул суу кампасына келдик. Буну ушул делегат Жекинбаев Алымбек аксакалдын көтөргөн экен курултайда. Мына бүгүнкү күндө биз Чүй облусу аткарылууда да берип атат. Келсек чындыгында эле мына аткарылып, мындай иштер жүрүп аткан экен. Эске сала кетсек, элдик курултайда Чүй облусундагы бир канча көйгөйлүү жаратып келген маселелер талкууланган, аларды чечүү тапшырмалары коюлган болчу. Бүгүн биз облустун батыш аймагындагы айылдарда жасалган объектилерде болдук. Ал эми эмки аптада тескерисинче чыгыш тарабына сапар алабыз. Тынчтыкбек Акишев, Чыңгыз Садыков, Футуирика, Чүй, Жайыл району.